Меккеге сапар велик менен 21-күн. 20-күнү Асылбектин үйүндө эс алдым. Асылбек Махачкаланы кыдыртты. Эртеменки тамакка Акжол байке кафесине чакырды. Тамактанып, кофе ичип, бир топ маектешип, Акжол байке Кыргызстанга учуп, Асылбек экөөбүз Борбордук мечитке бардык. Бишкектин мечитине окшош экен, бирок башка түстө. Бешимди окуп, алчу кийимдерди алып, жаңы телефон алып, велосипедке керектелүүчү тетиктерди алып, 21-күнгө даярдана баштадым. Азербайжандын чек арасынан өтө албай тургандыгым жөнүндө көп маалымат алдым. Эртең менен Асылбек, Үсөн үй бүлөсү менен коштошуп, сапарымды баштадым. Эми болсо Иран мамлекетине Грузия, Армения аркылуу өтүүгө туура келип калды. Маршрутум дагы узарып кетти окшойт. Махачкала шаарын аралап, Владикавказ тарапка жөнөдүм. Махачкала шаары өтө кооз экен. Бир тарабында деңиз болсо, экинчи тарабында жапжашыл тоолор. Ал эми эли өтө меймандос экен. Негизи эле Дагестандын эли боюнча жалаң гана жакшы ойлор менен калдым. Жардамга бекем болушат экен. 1 саат аралыгында Махачкала шаарынан чыгып кеттим. Андан ары сол жагым жалаң гана тоолор болуп жатты. Жолдорубуз өтө эле тегиз экен. Аралыктар өтө бат өтүлүп жатты. Үйдөн чыккандан баштап жамгыр бир себелеп, бир токтоп жатты. Бүгүнкү план боюнча Хасавюрт шаарында калайын деген болчумун. 85 километр экен. 5-терде Хасавюрт шаарына жеттим. Андан ары дагы 2,5 саат жол жүрсөм, гостиница бар деп карта көрсөттү. Шаардан чыксам эле жолдордо ремонт иштери жүрүп жатыптыр. Ылдамдыгым дароо төмөндөдү. Чечен Республикасына келгенде гана жолдор оңолду. Чек арадан жөн өтүп кеттим. Башта экөө эле учурашып коюшту. Чечен Республикасы өтө кооз башталды. Жапжашыл талаалар тоолорго кошулганда өтө кооз болот экен. Көздөр үчүн чоң рахмат. Меккеге сапар велик менен 22-күн. Эртең мен конок үйдөн жөнөп жатсам, конок үйдүн ээси келип, конок үйгө берген акчамды кайтарып берди. Мөмө жемиш сууларга сумкаларымды да толтуруп берди. Жарым саат жол жүрүп, Ойскара деген шаарга кирип келдим. Андан да бат эле чыгып кеттим. 8 километр жол жүрсөм, Ойскарадан чоңураак Удермес деген шаарга келдим. Шаарлары өтө эле таптаза экен. Шаарлар эле эмес, ээн таладагы жолдордун боюнда таштанды терип жүргөн жумушчуларды көргөндө Чечнянын тазалыкка умтулганына баа бердим. Бул чоң мечитке кире албай койдум. Кийинки кичинекей шаар Аргунга келсем, өзгөчө кооз салынган мечити бар экен. Орус туристтер өтө көп экен. Баары көрүп суктанып гана чыгып жатышты. Намаз окуп эшикке чыксам, жайдардын тааныштары, местный жигиттер Дауд менен Муслим жакынкы кафеге алып барышып катуу коноктошту. Дауд менен Муслимдин аңгемелерин угуп, 1,5 саат билинбей өтүп кетиптир. Алар менен коштошуп, Грозный шаарына да кирип келдим. Тазалыгын айтпай эле коеюн. Шаардын ичиндеги айдоочулар эч жака шашпай тартип менен айдашат экен. Чечен Республикасынын жана Россиянын желектери көз көрүнгөн жака илип коюшат экен. Негизги көчөсү менен чыгып кетпей, борбор жака тийип кетейин дедим. Дал ошол жакта борбордук мечити жайгашыптыр. Чечнянын жүрөгү аталган мечит экен. Мечит бирок өтө деле чоң эмес экен. Бирок айланасында мындай кооз мечиттер өтө эле көп экен. Сыртынан ар бири бири-биринен айырмаланып турду. Мечиттин ичине кирип күчүмдү топтоп алдым. Грозный шаарынын дүкөндөрүндө мага жаккан атактарынын бардык түрлөрү сатыкта кездешип жатты. Грозный шаарына деле убагымды аяган жокмун. Өтө чоң эмес шаарга 1,5 саат убактым кетти. Грознийдан 20 километр өтүп, кеч кирип конок үйдө жатып калдым. Меккеге сапар велик менен 23-күн. Эртең менен турсам 22-күндүн видеолору интернетке жүктөлбөй калыптыр. Интернеттин начарлыгынан. Ал жумуштардын баарын бүтүрүп, курсакты тойгузуп, бисмилля деп жолду баштадым. Булуттар күндү жаап, күн салкын болуп турду. Күз келип, күндүн сууктугу кичине билинип турду. Албетте денеге шамал өткөрбөгөн дождевигимди кийип алдым. 30 километр өтүп Чечен Республикасы да бүттү. Ингушетия Республикасына кирип келгенимди байкой калыптырмын. Трассада алардын постун байкой калдым окшойт. Ингушетия Республикасы абдан кооз экен. Аялдарда жайгашкан үйлөрдүн көпчүлүгү тоолордо жайгашыптыр. Ар кайсы түстөгү крышалары тоолорго башкача көрүк берип турду. Жакынкы аралыкта кафе жок болгондуктан тер болуп, суу болуп калган кийимдеримди жайып, азысын ичинен курсагымды тойгузуп алдым. Билинбей 1 саат эс албай турмун. Ишикте булуттар таркап, күн жаркырап чыгып, маанайды көтөрдү. Жолдун эки тарабындагы тоолор деле жапжашыл болуп, көздү кубандырып турду. Ал эми эли болсо кайрымдуу ак көңүл адамдар экен. Көп адамдар жылмайып, ийгилик каалап жардам бергиси келип жатты. Назаран шаарында Али деген жигит келип, көзүнө жаш алып ак жол каалап кетти. Ингушетия өтө эле кичинекей экен, бирок жаратылышы элдери жүрөктө калды. Дароо эле түндүк Осетия башталды. Постунда жалаң орустар экен, бирок жөн эле өтүп кеттим. Узун чермен айылынан өтүп, күгүн башталып, кийин талааларда 10 километр жүрүп, Владикавказ шаарына да кирип келдим. Түндүк Осетияда биринчи көзгө түшкөн көрүнүш бул иттер экен. Очередь менен баары мени артынан кууй беришип, конок үйгө да жеткирип коюшту. Баарыңыздардын колдооңуздар үчүн чоң рахмат.